Ибн Сина эксперимент катары эки козуну капаска салып бага баштайт. Бирдей шартта бирдей камкордукка алат. Ал эми экинчи капастагы козуга жакын жерде карышкырды да кошо камап бага баштайт. Убакыттын өтүшү менен биринчи капастагы козу эт алып чоңойсо, экинчи капастагы козу өлүп калыптыр. Жыйынтыгында Ибн Сина адамдардын ар кандай керексиз коркуулары организмге өтө терс таасир этип, ар кандай оорулардын алып келишине себепчи болорун аныктаган. Эгерде сиздин дагы өспүрүм балаңыз классташтарынын сынынан жана мугалимден, жаман баадан, ар кандай жана башка көптөгөн нерселерден корко бере турган болсо, бул балдардын келечегинен ийгиликтүү инсан болуусу күмөн. Эгерде сиздин балаңызды да кандайдыр бир коркуулары бар болгондугун аныктаган болсоңуз, Учурдун интернет балдары тренингине катталыңыз. Бул сабакта балдарыңыз да, сиз да ар кандай коркуулардан арылып, жашоодо эркин жашоого мүмкүнчүлүк ала аласыздар.